Şu balдар azыр мына балды алса болот. Бирок мен алганым жок. Мен экинчи корпусту алдым. Биринчи корпус деп коет. Мынаны албайм мен. Чек айылынын тургуну Махамат Ташбаев 20 жылдан ашык убакыттан бери балчылык менен алектенет. Алгач 10 дана балчы элек менен иш баштаган. Жыл айланбай балчылыктын сырын жана кирешелүүлүгүн түшүнгөн каарманыбыз бул тармакка олуттуу белсенген. Учурда 100гө жакын челектен жылына 1,5 тоннага чейин бал алат. Учурда жумушчу арылар тынбай иштеп жаткан маал. Табигый таза бал алууга басым жасаган ишкер атайын жер тандап, гүлдүн түрү жайнап өскөн жерге жайгашкан. Жердин өзгөчөлүгүнө жараша балдын даамы да айырмаланат дейт балчы. Күн ысыктыгына байланыштуу жайлоодон эрте келип калдык. Азыр да Кудайга шүгүр, мына жерде негизи бу жерде түшүм бере турган жантак бар. Жантактар гүлдөп бүтүп калды уже. Биз өзү лейлекке барабыз, эспарсетке барып, ал жерде бир жолу, эки жолу, кээ бир жылдары, жакшы жылдары 3 жолудан бал тартып элек. Быйыл болбоду, Кудайга шүгүр жакшы эле. Арынын уясы анын табигый момунан жасалат. Анын бетинде ары жашап, жумуртка тууп, бал чогултат. Каарманыбыздын айтымында арынын уясы да акыркы учурда кирешелүү булак болуп калган. Анын ден соолукка тийгизген таасирин билген кардарылар балга кошо сатып алат. Ишкер чогулган балды тартуу жолдору менен бөлүштү. Бул азыр бул гнездовойдон алдым да, бул мына жетилген асал. Жетилген асалды бетини мына паровой бычак менен кесебиз. Ошондо мына үй бузулбайт да, оңой кесилет. Мына бетини кесип алынат мыналарды. Бетини кесип алгандан кийин, анан кийин мына аппаратка салынат. Бул паровой бычак менен кескен оңоюраак болот да. Аппаратка 4 рамка салынат, азыр менин аппаратымда. 4 рамканы салгандан кийин мына айландырылат, бал чыгат. Бал ичсең дары, сатсаң акча болуп берчү азык. Негизи бунда расходу көп. Оңой көрүнөт, бирок расход көп. Расходтору бар. Мисалы көчкөнгө, анан керектүү буюмдарды алабыз, азыр бардыгы көтөрүлүп атат. Мисалы быйыл машиналар совсем көтөрүлүп кетти, керектүү буюмдардын бардыгы көтөрүлдү. Анан бул арылардын оорулары бар. Ошол ооруларыны натуральный дарылар менен дарылашка аракет кылыш керек экен. Мурда эми баягы айткан дарыларды эле берип жүргөнбүз да. Негизи азыр мен бир 6-7 жылдан бери экопасека деп коет. Экологически таза кармашка аракет кылып атам да. Облус боюнча 136 ишкер балчылык менен алектенет. Орточо эсеп менен Дубанда жылына 60 тоннага чейин бал өндүрүлөт. Анан биз бул балды экспортко чыгара албайбыз. Себеби бизде ушул өзүбүздүн элде эле эл сатып алып коет да. Анан базарларга чыгат, ички базарларга. Анан кээ бирлериники болсо үйлөрүнөн алып кетип сатып алып кетишет да. Анан бүгүнкү күнгө балдын баасы сапатына жараша 400 сомдон килограммы 700 сомго чейин базардан сатылып атат. Арыларды кыш мезгилине даярдоодо маанилүү этап. Аларды жазга чейин жетүүчү азык менен камсыз кылуу менен катар дарылоодон өткөрүү зарыл. Арынын топтогон акыркы балын өзүнө кышкыга азык катары калтыруу эң жакшы ыкма экенин балчылар белгилейт. Назгүл Абдрахманова, Абдыламит Абдыманнап уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.